Так, давай. Мына сайгандай эле мынаке. Болды, басып қойсаң. Мына басыңар болды, автомат шықты, болды. Тұрып дейді өзі, мына. Болды, түштү. Тамам. Айыл чарба жаныбарлардын идентификациялоо жана ошондой эле айыл чарба жаныбарларынан алынган азыктарды идентификациялоочу мыйзамдын негизинде жана ошондой эле эпке мүчө болгондон кийин тех талаптардын бирден бир максаты ушул айыл чарба жаныбарларын идентификациялоо болуп эсептелет. Ошону аткаруу максатында болуп жаткан иш-чаралар бул боюнча жогорку тараптан буйруктар берилип, жана ошондой эле рай администрациядан, биздин райондук ветеринар жана фитосанитардык коопсуздук боюнча башкармалыктан да буйруктар иштелип чыгарылган. Ошонун алкагында бүгүнкү күндө ошол практикалык жүзүндө расмий ветеринардык адистерде чогулду. Бул жерде Кызыл Туу айыл аймагында идентификациядан жылкы балдарын идентификацияны өткөзүп атабыз. Идентификация дегенде бул жылкы балдарына ата-ана жагынан сол тарабына негизинен жалдын астына третий шейный мышцу именно чип салынат. Бул чип 14 сандуу болот, ал сканер менен окулат. Ал эч кандай жылкыга зыяны жок. Бул мал ал эми бунун каражаты мал ээси тараптарынан берилет. Менет акысы менен. Чиптин өзүнүн болгон акысы 166 сом турат. Ал эми ветеринардык адистин акысын кошкондо ар бир башка 250 сомдон айланат орто эсеп менен. Анын баардыгы тизмеленгенден соң единый базага ЖКС деген маалыматтык база бар, ал жакка каттоого алынат. Бул ошо мыйзамдын негизинде прослеживаемость, андан кийин мунун негизги максаттары ушул противоэпидемический мероприятия алдын алуу максатында иш-чараларды пландоого, малды ошо жылкы баласын саноого, жана ошо асылдуулугун аныктоого абдан бир жакшы өбөлгө түзүлөт деген ойдомун. Канча өттү каттоодон? Бүгүнкү күндө бул иш буга чейин бир аз солгунураак жүрүп жатты, чынында аны моюнга алышыбыз керек. Анын негизги себептери бар. Себеп дегенде бизде райондогу эмгектенген жеке менчик ветадистердин жаш курактарынын улгайып калгандан себептери, негизги себептери ошол болду. Себеп дегенде жылкы баласы менен иштегенде өздүк коопсуздукту биз жогору койгонбуз. Себеп дегенде 60 жаштан жогорку кишилер жылкы баласынын алдына барганы менен алардын кыймылы ылдам болбостон ошол чапчып же тийип койгон учур болуп калбасын деп бул иштер анын үстүндө айыл өкмөттөр тараптан бул бизде администрация тарабынан, райондук Сузак райондук администрация тарабынан 2021 жылдын 3 февралында 17 буйрук жарык көргөн. Именно ошо идентификация иштерин жүргүзүү боюнча иш-чарасы мененчи. Анан ошо бюджеттик тартыштын негизинде айыл өкмөт тараптардан ушул расколдор, ушул курулбай, анан бүгүнкү күндө аба ырайды өзүңүздөр көрүп атасыздар. Жылкы баласы кол карай элек. Баардыгы талаада болгондуктан ушул себептерден жайыт мезгилинде болуп калды, жайлоо мезгилинде болуп калды. Мына ушул күнгө келип баардыгы ушул күндө жасаганга туура келип атат. Ошого байланыштуу биз азыр баардык жерде айыл өкмөттөрдө ар бир вет инспекторун ошо айыл өкмөттөргө бекитип бөлгөнмүн. Алар мен сыяктуу эле жеринде ошол жеке таштарды уюштуруп, айыл өкмөттүк адистер менен биргеликте ушул иш-чаралар жүрүп атат бизде. Бүгүнкү күндө асыл тукум чарбалар бар Сузак районунда. 5 асыл тукум чарбасы бар. Ошо асыл тукум чарбаларынын 263 жылкысы толук кандуу идентификациядан өткөн. Бул ошол баардыгына чип салынган деп эсептелет. Ошондой эле Сузак айыл өкмөтүнөн дагы бир топ жылкылар азыр өтүп жатат дагы. Анын баары базага катталган жана ошондой эле единый реестрге каттоолу менен ошо 166 сомдон чиптин болгон акысы кайра кайтарылат. Себептен мамлекетке кайтарылып, кийинки ошол жылкы баласын идентификациялаганга жүргүзгөнгө ошо чип сатып алганга пайдаланат. Булар бир эле жолу өтөт да идентификациядан? Жылкы баласы негизинен ошол чипирование боюнча бир эле жолу өтөт. Бул баягы ири мүздүү малдарга кошуп кулаганда бир кас илинип түшүп кала турган андай бул жерде андай нерсе жок. Теринин этке салынганына байланыштуу чип, микрочип. Ал жерде ошо дезинфекция кылынып спирт менен анан салынат. Ал бир эле жолу, жылына эмес, өзү өмүрүндө бир жолу өтөт дагы. Анан ошо боюнча ага атайын паспорт ошол опис ыйгарылып, ал ошо мал ээси тараптан жүргүзүлөт жана ошондой бизден опис жүргүзүлүп, единый базага катталат. Берки маселе боюнча. Эми бул маселе боюнча дагы берки ушу жылкы баласын идентификациялоодо мен айтып кетерим, жарандага бир кыскача кайрылып кетсем болот го дейм, эме кылсам, мүмкүнчүлүктөн пайдаланып. Ушу Сузак айыл өкмөтүнүн, жалпы эле Сузак районунун жарандарына, тургундарына, жылкы ээлерине, мал ээлерине кайрыларым. Ушу мамлекетибиз жүргүзүп жаткан саясатты туура колдоп бересиздер, түшүнүү менен кабыл аласыздар деген ойдомун. Жана ошондой эле баардык жылкы баласын ушу идентификациядан өткөзүү менен биз алдыга койгон максаттарга жетебиз. Ошондуктан сиздердин колдооңуздарга биз муктажбыз десек да болот. Ушул мамлекет башчыларыбыз, журт башчыларыбыз аткарган саясатты биз колдоп ушуну ишке ашыралык деген ой тилекти айтмак элем. Бруцеллез оорусу боюнча айта турган болсом, токтолуп, бруцеллез оорусу боюнча биз ири мүздүү малдардан пландык негизде
торпоктордон, ал эми ошондой эле саан малдардан, үрү өндүк букалардан атайын пландык негизде бекитилген пландын негизинде кан алынып, серологиялык изилдөөдөн эгерде бруцеллез оорусу аныкталса, инструкциянын негизинде 15 күн ичинде ал аргасыздан союлуп, инструкциянын негизинде этти пайдаланганга берилет негизинен. Ошондой эле 3 айдан 6 айга чейинки ургаачы торпокторго атайын 1 жылдан ашып 2019 жылдан баштап башталды бул иштер. Штамп 19 деген бруцеллезду алдын алуучу вакцина сайылат. Ал үчүн атайын ошо каны алып текшерилип, таза гана торпокторго, клиникалык здоровый торпокторго ушул штамп 19 вакцинация иш-чаралары жүрүп атат. Ал менен катар 2011 жылдан баштап биздин райондо жалпы майда жандыктардын ургаачы козу улактар 3 айдан 6 айга чейин Риф-1 иорданский вакцинасы пайдаланып, бул абдан жакшы эффект берип, ошонун эсебинен бруцеллез абдан адамдар арасында азайды эле, бирок тилекке каршы бүгүнкү күндө бизде айтып коеюн, Сунак районунда бир аз көрсөткүчтөр былтыркыга салыштырмалуу бруцеллез адамдары көбөйүп баратат. Бул баягы мен ойлойм, ушу биздин жарандар кошкой мамиле кылбай, ушу ветврачтар менен тыгыз иш алып барып, палашын сыккан баягы оң белги берген малдарды өз учурунда сойдуруп, ветврачтарды баягы тоскоолдуксуз үйүнө киргизип, ушулардын көрсөткөн эмесин акысын берип, жана ошондой эле беспрепятственно үйлөрүнө киргизиш керек. Ошондой эле эгерде бирөө биз СЭС менен да тыгыз иш алып барышабыз бул боюнча. Эгерде бир адамдар келип аларга палашын чыгып, же болбосо сомнительный чыкса, алар сөзсүз түрдө бизге билдирүү берет. Ошо билдирүүнүн негизинде биз оперативный кабыл алып, ошо жеринде бар ошо жарандын үйүндөгү мал кою болобу, ити болобу, баардыгынан ошо вынужденно кан алып текшерилет. Аны ошо эпизодический расследование деп коет, ал кайдан келип чыккандыгы аныкталат да. Жуктургандар ошондо сиздер менен тыгыз иштешпегендерден улам келип атат да ошондой, кандай эрежелер сактабагандан ошол нерсени жуктуруп Эми жуктургандардын көбөйгөндүктөрү негизинен баягы бизде баягы сүт алып топтогондор, этти ушул баягы касапканалар деп коебуз, же болбосо мясной ларектор аркылуу саткандар. Анан ушул азыркы идентификациянын толук кандуу ишке ашып кетпегендиги бирден бир себеп болот. Эгерде идентификациянын толук кандуу ишке ашып, ушуну жүзөгө ашырсак, биз ал кимдин малы, кайдан келген мал, кайсы эмдүүлөр болгон, толук маалыматтар бизге аябай маалым болот эле да. Ошону мына прослеживание деп коет, баягы малдын кыймылы толук ушул көзөмөлгө алынбай, ушу айрым малдары, мал ээлери тараптан ошо малдарына бирка салдырбай, же болбосо жылкысына чип салдырбай атканын кесепетинен да ушул оорулар, ошо малдын так саны да аныкталбай. Себеби бунун малдын так саны биздин ошол баягы айткан жогоруда айтып кеткен вакцинация иштерине, вакцина мамлекет тараптан вакцина бергенге, жана ошондой диагностикин баягы изилдегенге бир пландарды түзүүгө абдан бир шарт түзүп берет да. Ошондой.